Каргыш тийген алакачуу. Турмуштук баян. Келчи жаным. Жигит бүшүркөй кайрылды. Жөнчү. Кыз ары карап жаткан калыбында унчукту. Жигит эмне кылаар айласы калбагандай саамга үнсүз олтуруп калды да: "Ошентип бересиңби? Кечирим сурадым го." Бул саам жигиттин үнү ыйламсырап чыкты. Кыз укпагандай болду. Кыймылдап да койгон жок. Тек гана уктап калган кишиче бир калыпта дем алып жата берди. Жигит үнсүз жооп күтүп, толуп турган жаш кыздын төшөктөн билинип турган денесин суктана карап турду. Кыяз ал кыздын жылаңач денесин элестетип кетти окшойт. Тамагында шилекейин кылт эткизе жутту да, кыздын төшөктөн чыгып калган жылаңач ийнине колун койду. Кыз унчуккан жок. Атүгүл эч нерсе сезбеген кишидей ого бетер дымый түштү. Тынчтыкты дагы Демирдин үнү бузду. "Айжан, Айжан, кел." Сөзүнүн аягын жутуп алып, күнөөмдү билип турам дегендей бошоң үн менен: "Кел, эми жакшы жашайбыз. Учурунда ойлоно албай калдым, чын. Кечирип койчу. Мен баарын башкача болот го дегем. Ушинте берсе кантип жашоо болот? Элге да уят болобуз. Акыры турмуш өзү ушундай го." Эмне дээрин билбей жигиттин башы шылкыйып турду. Терезеден түшкөн айдын нуру бөлмөнү экиге бөлүп, жарым жартылай ачылып турган көшөгөнүн ичин сүттөй агартып, бөлмөнүн бир тарабын коюу караңгылык каптап турган. Айдын шооласы Демирдин оң тарап бетинен ылдый куюлуп, анын көзүндө турган жашты жылтылдатып көрсөтүп жатты. Бир аз убакытка тынчтыкка чөмүлө түшкөн бөлмөнү Айжандын зирпилдеген жек көрүңкү үн менен айтылган сөзү бузду. "Турмуш өзү ушундай деп коет. Турмушту ушундай кылган ким? Эмне, мени кылагач дедим беле?" Зирпилдеп тура калган Айжандын көзүндө жаш бар болчу. Демирдин бетине тигиле карап турду да, кайра күбө менен ары карап жатып алды. "Мен сени ушунча ташбоор экен деп ойлогон эмесмин." Жигит алсыз унчукту. "А мен сенин ушундай лох экениңди биринчи көргөндө эле билгем." Кыз да өктөм унчукту. Кыздын сөзүнө жигит ардана түштү. Бир заматта шылкыйып турган денеси чыңала түшүп, ак шейшепти мыкчый кармап турду. "Ниңде? Катын болбосуң жогол анда", деди да ордунан тура жүгүрдү. Коңшу бөлмөдө буларды тыңшап жаткан эне да баласынын аркасынан ич көйнөкчөн далбактап чуркап жөнөдү. Бүгүн да анын корккону ушул болчу. Канча күндөн бери уктабай аңдыганынын себеби да ушул эле. Жана эле жатаар мезгил келгенден баштап Кудайдын баликетин алып, эми бүгүн жакшы болсо экен деп тиленип кирген. Анткени өткөн түндөн кийин эненин жүрөгү өлүп калган экен. Өткөндө да так ушинтип тыңшап жаткан болчу буларды. Бир убакта күбүр шыбыр болуп жаткан, экөө кыйкырыша түшүшкөн дагы уулу эшикке чуркап чыккан эле. Эмне болуп кетти? Чыксамбы же чыкпасамбы деген эне чыдабай уулунун артынан чыккан. Анда да түн ушинтип мелмилдеп тынч турган болчу. Чыга калып эле каалгасы бир аз ачылып калган сарайга кирип барган. Көзүң жамандыкты көрбөсүн, уулу Дамир шыпта асылып туруптур. "Баа!" этип чыңырууга үлгүргөн эне жетип барып уулун бошотуп калганга жетишкен. Жиптин анты болот деген чын окшобойбу? Мүнөттүн ичинде уулу эсин жоготуп ийиптир. Чыңырыктан үйдөгүлөрдүн баары ойгонуп, Дамиринин бетине суу сээп атып араң эс алдырышкан. Атасы сөгүнүп, келинин каар өткүсү келди эле, бирок антүүгө уруксат берген эмес эне. Анткени күнөө бизде деп ойлогон эле. Ошол ошону менен бүттү го деген, эми эсине келишээр деген айласыз. Эми минтип кайра ошол көрүнүш кайталанып турганына жаны чыгып барат эненин. Бирок бул саам Дамир асынууну ойлогон эмес окшойт. Бакчага кирип, арык жээгинде олтуруптур. Энесинин келгенин билген жок, тек гана кулдуруттап агып жаткан арыктагы сууну карап олтура берди. Эне да баласынын абалын түшүнүп, не кылаар айласын таппай турду. Канча ойлосо да тагдырды ушинтип бузулаарын ойлогон эмес Айжан. Окууну бүтүп, анан кайрат экөө бактылуу үй бүлө куруп, көп баланы багып чоңойтушмак. Биринчи түнүн дагы миң түрлүү кылып элестетүүчү. Ак шейшепти көптөн бери бири-бирин күткөн денелер кошулушмакта, кыз асманга учмак. Кээде коркуп да кетүүчү. Анткени менен ошол түндүн келээрин билүүчү дагы өзүн өзү даярдап жүрөр эле. Бирок такыр ушундай болот деп ойлоптур. Баары теңирден тескери болбодубу? Айылдан жаңы эле эс алуудан келген болчу анда. Келип, бир аз эс алып алгандан кийин окууга чейин жумуш таап иштей калганга жарнама гезиттердин бирин алып барактап олтурган. Телефон шыңгырап калса, досу Ерлан экен. "Салам, Айка. Кандай келдиң? Эмне келип эле унчукпай жатып алдың? Көрүшпөйлүбү?" деген шартылдап. Ансыз да айылдын түйшүгүнөн чарчап келип, бир аз эс алгысы келип турган кыз дароо макул болот.
Бул жолу Ерлан өзү жалгыз эмес экен. Жанында өзүнө окшош бирок айылдан жаңы келгени билинип турган кызыл жүздүү жигитти классташым деп тааныштырды. Дамир деген жигит Айжанды кызыктай астыртаан карап койду. Айжан анын бул карашын байкамаксан боло колун берип учурашты да жигитке көп деле көңүл бурган жок. Андан кийин үчөө кафеге киришти. Ал жерден да Ерландын эски классташтарына жолугушту. Арасында кыздар да бар болчу. Чоочун компанияга келип калган кыз бир аз ыңгайсызданып олтурду. Тигилер да сыр билгизбей олтура беришти. Ичкендер ичип жатышты. Бир гана жанагы кызыл жүздүү жигит ичпей олтурду. Тойго бараткансып, ак көйнөк кийип алганы да кызыктай эле. Ак көйнөк менен кызыл бет төп келбей калат экен деп ойлоп койду кыз ичинен айылдык жигиттин кийген кийимине карап. Өзү деле айылдан келгендечи, бирок анын келгенине 3 жыл өтүптүр. Ошондуктан жигиттердин, кыздардын кандай кийиниши керек экендигин жакшы эле билип калган. Өзү да шаардыктардай тыкыя кийинип жүрөт. Бир аз убакыт компания шарактап олтурган соң, олтургандардын бирөөсүнүн туулган күнүн тосмокко анын үйүнө жөнөмөй болушту. Айжандын жүрөгү бир нерсе сезгендей туйлай берди, ошондуктан баруудан баш тартты. Бирок күбөлдөгөн компания ал барбаса болоорун айтып, көндүрүп киришти. Атүгүл бир жигит Айжан барбаса, анда алда барбай турганын айтып олтуруп алды. Кыздын айласы куруп, шылтоо таба албай жатты. Акыры канча айла кылышса да барбай турганын айтты Айжан. Ошондо жигиттердин бир экөө көз ымдаша калышты да, кызды турган ордунан эле машинеге көтөрүп жөнөштү. Күчүнө толуп турган жигиттерге кыз каршылык көрсөтө алган жок, бирок алы келгенче алышып баратты. Айылда абдан эле алыс экен. Кеч кирип калган кезде гана белгисиз бир айылга бурулду машине. Баргыча ичип бара жаткан жигиттер эми машинелерден колдорун чыгарып кыйкырып жатышты. Адатынча эрте турган Дамир койду жайытка чыгарып ийип, короону бок-сактан арылтып тазалап жиберди да эртең мененки тамакка олтурду. Үйдө эң улуусу болгондуктан күндө таң эрте атасы, апасы жана Дамир гана эрте туруп, иштерди бүтүрүп чайга олтурушчу. Бул кезде кичинелер уктап жатышпак, бирок бүгүн өзгөчө күн. Ошондуктан кичинелердин баарын, атүгүл 2 жаштагы кенжени да эрте тургузушкан. Бүгүн Дамирди шаарга колукта алып келген узатышат. Баары үнсүз чай ичип олтурушту. Атасы оозундагы тамагын жутуп болуп, Дамирге кайрылды. Тиги жетим козуну эмне кылдың? Берки сүттү койго эмизип койдум, деди Дамир. Атасы дагы оозун бултуйтан андан сугунуп, баласынын түйшүктүү болуп турган кейпине карап, коркпо балам, шаарга барсаң катындын түрүн табасың, деди баласынын башынан эркелете мыжыгып. Көтөр мурунду, баары жакшы болот. Үйлөнүп алсаң, бул үйдү сага калтырып, өзүбүз жаңы үйгө көчөбүз. Койлорду силер багып туудурасыңар. Антпесек, апаң экөөбүз карыдык, биз да келин жумшап эс алалы да ботом. Дамир макул болуп, бирок ошол эле убакта көңүл сүнбөгөндөйбү, же кандай болоор экен дегендей коркуу сезими мененби акырын унчукту. Ата, мен кыз менен сүйлөшкөнчө кое турсакчы. Үйдөгү жумуштарга өзүм деле жетишем. Атасы үндөгөн жок. Ушул учурда апасы аркы бөлмөдөн уулунун ак көйнөгүн үтүктөп көтөрүп келди. Мына уулум, муну кийип алсаң кыздардын баары өздөрү эле сеники болуп калышат. Мен кие кал. Дамир апапак көйнөктү алып жатып унчукту. Муну модадан чыккан деп шаардык балдар шылдыңдашпайбы? Ой, ошолордун атасынын оозуна урайын. Атасы сөзгө кошулду. Айылдан шаарга барып, 2 ооз орусча сөз үйрөнүп алышып эле кыйын болуп калышат. Бирдеме дешсе эле мага айтып кой, уулум. Эмне гана кылаар экенмин? Дамир унчуккан жок. Аркы бөлмөгө кирди да ак көйнөктү кийип келди. Таң эрте туруп жыт чыгарган энеси ушуну гана күтүп тургансып бата берип жиберди. Энесинин артынан кичинелердин баары алакан жайышты. Омин, Аллаху акбар. Кудай жолуң берип, бир жумадан кийин бизге келин ээрчитип келип кал. Жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Омин, багың ачылсын балам. Баары бата жасап, Дамирди узатууга эшикке чыгышты. Шаарда машине көп. Эки жагыңды карап абайлап өт көчөлөрдөн. Дамир апасына жиндене дулуңдады. Килейген баласын ушинте берет экен. Болдугулачы. Кеттим анда мен. Дамир токтоп турган таксиге түштү да эшигин жаап олтуруп алды. Ушуну гана күткөнсүп машине ордунан жылып жөнөдү, бирок Дамирдин узатуучулары көпкө чейин машине менен кошо басып, дагы бирдемелерди айтып жатышты. Акырында гана апасы: "Келин алып келе турган болуп калсаң, телефон чалып кой. Анан акчаңды абайла, үнөмдөп сарпта", деди. Ошондон бери 4 күн өттү. Шаардык достор тааныштырган кыздардын улам бери тизмеден чийилип калып жатты.
Ан сайын шалпайып кейпи боору-оорутарлык боло баштаган Дамирде достору капа болбой жүрө берүүсүн айтып, далыдан таптап коюп жатышты. Дамир, не шашыласың я? Кыз деген миллион. Сага мыктысын тандап жүрбөйбүзбү? Деги айтчы, сага кандай кыз жагат? Ушул суроо азыр гана оюна келгендей, Дамир бир азга такалага түштү да, анан өзү да толук ишенбегендей сүйлөдү. Сулуу, анан түшүнүктүү болсо. Эмнени? Дамир тегинин эмне деп атканына түшүнө албай. Эмнени? Деди кайра. Эмнени деп коет? Эмнени түшүнүктүү болсун, сениби? Жашоону же апаңдыбы? Досу чындап азыр Дамир каалаган кызды тактап билип алайын дегендей такып сурады. Дамир болсо эми чындап эмне дээрин билбей кетти. Немечи? Жашоону да. Мени түшүнгөн кыз болсо, тегиде аягына чейин билип алмайын, жанын койбоучудай дагы сурады. Сенин эмнеңди түшүнүш керек? Бул жолу Дамир жооп таба албай, мойнунан бери кызара түштү да, мени түшүнсө, айткандарыма көнсө болду да. Жынытан берки пивого кызый түшкөн шаардык досу каткырып Дамирди далга таптады. Ай, деги биздин жигиттер кыйын. Өздөрү мырка болуп туруп, сулуу, анан түшүнүктүү кыздарды самашат. Күлкүсүн тыя албай күлүп жатты. Тигинин айткандарын Дамир жактырбай сүйлөдү. Көрөм сени. Сен эле кыйын болуп үйлөнө калаарыңды. Ушундай болуп калат экен. Мен сүйлөшкөн кыздардын баарын башкалар ала качып кетпедиби? Болбосо, менин кыздарым сеникинен көп болчу билсең. Дамирдин түрүн көрүп, тиги деле күлкүсүн тыя албай. Болду эми чычалабай. Тамаша досум. Сени деле айткан жокмун? Жалпы алып айтып жатам. Ошондой дегендей Дамир дагы мурчуйду. Ушундан кийин Эрлан Дамирди Айжан менен тааныштырды. Бардыгын күн мурундан пландап алышкан болчу. Кызды жолугууга чакырышат дагы, туулган күнгө барабыз демиш болуп, машинеге олтургузуп алышат. Калганы иттен оңой. Кыздын эки жагынан эки жигит баса олтурат дагы, айылды көздөй зуу коюшат. Бирок олтуруш аягына келип эми пландын экинчи бөлүгүнө өтөөрдө кыз такыр каршы болуп, машинеге олтурбай койсо болобу? Ошондо баягы эле тапкыч Эрлан балдар менен ымдаша калды да, алар кызды машинеге көтөрүп барып салып коюшту. Кыз болушунча каршылык көрсөтүп жатты, бирок кыздын алы кимге жетмегиле. Анын үстүнө жигиттердин баары кызып калган болчу. Жолдо катар ичип бара жатышты, ырдашты, түшө калып бийлешти. Айжан болсо ыйлап келе берди. Шаардан чыккандан кийин эле анын алы кетип калган болчу. Ошентип олтуруп көөгүн кечте гана айылга кирип барышты. Шаардан чыкканда эле үйгө кабарлап, телефон чалышкан болчу. Үйдөгүлөр эбак даяр болуп күтүп турушуптур. Жеңилер Айжандын ой боюна койбой эле бат эле көшөгөгө кийирип кетишти. Ал эми эшикте эркектер Дамирди куттукташып, шампандар атылып, той башталды. Кызды олтургузганы келген аялдын баары баштарын чайкап, ушундай көк бет кызды көрбөгөндөрүн айтып жатышты. Айжан үйгө киргенден кийин жулунуп кыйкырган жок. Антүүгө алы келбей калган болчу, бирок көк беттенип, баары бир мен кетем бул жерден. Мени эч ким кармай албайсың деп гана мистейип олтура берди. Улам бир аялдын жалынып жалбарганын укканда жок. Бир чекитти тиктеп гана олтура берди. Кетем деп жулунса да аялдарга жеңилирээк болмок окшойт. Минтип олтуруп алса, алар да эмне дешээрин билбей, ыңгайсыз болуп жатышты. Антсе да баарлап атып, өзүм олтурдум, дедиртип кат жаздырып алышты кызга. Айжан каршылык көргөзгөнү менен болгон жок. Баары аркай жерден чыгып сүйлөй берип, башы да ооруп калган кыз айласыз алар айткандай жазды катты. Катты көтөрүп алып анан ачуу басарга кетишти. Айжандын ата-энеси да бир топ каршы болгону менен ачуу басарга келген 15 000 сом бир койду укканда бир аз басаңдай түшүштү. Кудай кошкон куда болот дейт, куда. Кийин чоңго түшүп келгенде да калыңын, башатын алып келебиз. Ага чейин ачууңуздарды ушун менен баса туруңуздар. Биз деле төптүү жердин элибиз, буюрса көңүл оорутпайбыз, куда. Ошондайда мыкты сүйлөгөн Дамирдин улуу байкеси колду куруп, бети арчыга оролгон акчаны кудасына сунду. Айжандын атасы акчаны алды да столдун чекесине коюп койду. Ушул учурда кыз тараптан кууп бараткандар тойго жетип келишкен эле. Милиция ээрчиткен куугунчуларды алгач көргөндө үйдөгүлөр коркуп кетишти. Бирок ошол замат чыгына калышып, эч нерсе болбогондой колду куруп, жакшылап тосуп алышты. Алгач киргенде куугунчулар албууттанып, Айжанды алып кетебиз деп чыгышты. Буларды көргөн Айжанга да жан кирди. Эже, мени алып кете көр, деп ыйлап ийди Айжан.
Колап келген жыргал эжесине куткаруучусундай жалдырап жиберди. Кыздын акыбалын түшүнгөн эжеси Айжандын башындагы жоолукту чечип салып, алып кетүүгө колдон тартып эшикти көздөй жөнөдү. Жардана карап тургандар ортого түшө калышты. Апаке, эжекелеп жалбарып жатышты. Бир кезде так ушундай кырдаалга кабылган жыргал эже Айжандын боздоп калышын каалаган жок. Ошондуктан тигилердин жалбарганына көнбөй жатты. Бул учурда Дамир эшикте эмне кылаар айласын таппай турган эле. Бир убакта ким чалганы белгисиз, кызга атасы чалып атат дешип, телефон көтөрүп келишти. Ызы чуу болуп жаткан бөлмөдөгүлөр да токтой калышып, Айжан трубканы алды. Кызым деген атасынын добушу чыкты. Кыз токтоно албай ыйлап жаткан болчу. Кызым деди атасы дагы кайталай. Башка түшсө байтал жорго болот деген кеп бар. Тагдырың ушул экен. Көнүп олтур кызым. Тексиз жердин кызы эмессиң. Башка эмне арга кыла алмак элек. Айжан атасынын минтип сүйлөп жатканына ишенген жок. Трубканы ыргытып ийди. Жок, деди бакырып. Мен баары бир калбайм бул жерде. Чуулдаган аялдар трубканы эми жыргал эжеге беришти. Кыз ыйлап жатты. Жыргал эжеси телефондон көпкө сүйлөштү. Бир убакта макул болгонсуд окшойт, башын ийкеп тынчып калды. Кыз жалгыз куткара ала турган жыргал эжесинин көзүнө тигиле ыйламсырап жиберди. Кеттик беже? Кетеличи. Мени таштабаңызчы, суранам сизден. Жыргал эжеси Айжандан көзүн ала качып, кызды мойнунан кучактап, өзү да жашып кетти. Кечир мени. Атаңдар баарын сүйлөшүп коюшкан турбайбы? Эми кантип эле кетим? Кыздын тагдыры ушундай болуп турбайбы? Көрсө, ачуу басарга баргандар атасы менен келишип алып, анан телефон чалып атышыптыр. Карап тургандар экөөнү бөлүп кетишти. Айжанды көшөгөгө кийирип, алар да ушинтип келгендерин жана элдин баары ала качып эле турмуш куруп, жакшы жашап жаткандарын айтып, сооротуп жатышты. Кыз бирин да укканга алы келбеди. Мээсинде ушул жерден чыгып кетүүгө жол издеп жатты. Жигити эсине түштү, бирок ага кантип билдирет. Телефонун жана эле кайда калганын билбей калган болчу. Ден дароо болуп, эси ооп баратты. Анын үстүнө эртеден бери наарсыз элек секелек ичке кыздын алы куруп, ыйлоодон башы ооруп, ачкачылыктан колу калчылдап, жашоосунун мындан аркысынан жарык көрө албай, караңгы түндө калгансып, жардам сураарга, таянаарга жан издеп, түпсүз караңгылыкка түшүп кетип баратканына жаны чыдабай, көзү да, жан дүйнөсү да караңгылашып баратты. Айласыз турду кыз. Жап-жарык жашоосу бир заматта түнгө айланып калды. Келечекке койгон максаттары быркырап жок болуп, көзүнөн аккан тамчыдай улам бөңсөрүп сиңип жок болуп кетип атты. Эми эмне кылат? Өмүрүн кыйгысы келди. Ушинтип азап тартканча өлүп калганы жакшырактай сезилди ага. Бирок антүүгө алы келбеди. Анын үстүнө кызды Кудай Таала ушинтип сезимтал, санаачыл жараткан турбайбы? Жанатан аялдардын да тебиреп айтканы келип, каргышка калуудан коркту. Атасынын сөзүн жерге калтырып, уят кылуудан уялды. Ушунун баары биригип, анан кыздын көкбет мүнөзүнүн мизин кайрып, муундарынын күчүн кетирип, шалдайып баарына макул болуп олтуруп калуусун алып келди. Ушуну гана күтүп турган аялдар кыздын башына жоолук салып, жүздөрүнө жылмаюуну кайтарып, кадимки той улана баштады. Короодо жаштар чогулуп, музыка коюп, кайда болсо калбаган арак суудай агылып, кыраан каткы шан шөбөкөт жүрүп жатты. Ошентип ал түнү тойдун шапааты менен билинбей таң агарды. Уктабаганга жана ар кайсыны ойлоп ыйлаганга Айжандын башы ооруп калыптыр. Көздөрү шишип, бөйрөктөрү олтургузбай зыркырап жатты. Улам башка чоочун кишилер топурап келип, көрүп келип жатышты. Кеч кирип калган кезде гана келин олтурган үйгө молду алып келишти. Баягы ак көйнөк кийген кызыл бет жигит күйөөсү экенин ошондо билди Айжан. Өзүн ага такыр теңей алган жок. Кай тарабынан карап көрбөсүн, өзүн андан бийик, өйдө сезди. Ага аял болуп, андан жаралган балдардын ата энеси болуп жашап жаткандыгын такыр элестете албай жатты. Түрдүү сүрөөлөрүн окуп болуп, Молдоке боорусок салынган таттуу сууну күбө болуп олтургандарга жана келин менен жигитке ичирди. Андан соң бир топ кеңештерин айтып, шарияттын эрежесинен түшүндүрүп, күйөө менен аялдын милдеттерин айтып берген соң, Молдоке нике кыюуга өттү. Жамгырбек кызы Айжан, Медин уулу Дамирдин түбөлүк жары болуп, аны менен турмуштун ачуу таттуусун бирге татып, анын жарымы, аялы болуп кол кармашууга аны туттуңбу? Деди Молдоке көшөгө артында олтурган келинге кайрылып. Бул учурда Айжан жаштыгы бүтүп, келечеги түнөрүп баратканына ичи күйүп, эриксизден ичтен ыйлап олтурган. Молдокенин айткандарын укпагандай, үн чыккан жок.
Күбө болуп олтургандар баары бир ооздон «Тутту, тутту» дебейишти. Босого жакта олтурган кемпирдин бири «Кыздын унчукпаганы макул дегени дейт Молдоке. Ишиңди улай бер, айланайын» деди Молдокени алкап. Бир аздагы бир нерселери шыбыраган Молдо ушул суроону Дамирге узатты. Дамир башын ийкеп жооп берди. Чыныгы азап кызга кечинде башталды. Жеңелер мурунтан камдалган төшөктү сыпаттап салышып, кызды жуунтуп, тазалап, анан төшөккө жаткырып чыгып кетишти. Көптөн кийин эшик кыйыч ачылып, жигит кирди. Бөлмөдөгү тынчтыктан жигит апкаарый түштү. Эмне кылышын билбей жатты. Баардык кылган кыймыл-аракети олдоксон сезилип, ушундайда өзүн кандай алып жүрөөрүн билбей, денесин майда калтырак басып турду. Антсе да көптөн көп күткөн биринчи түндүн кызыгы ичинен от берип, от алдырып, жигитти төшөктүн четине келип олтургузду. Кыз үнсүз жаткан калыбында кыймылсыз эле. Айжан? Кыз жооп берген жок. Жигит кандай айла кылаарын билбегендей, колдорун кыбыратып, эки жагын каранып олтуруп калды. Кантсе да эркек эмеспи? Намыстанып дагы унчукту. Бул жолу үнү бир аз токтоороок чыкты. Айжан, мени кечир. Мен сени мынча азапка салгым келген эмес. Жашоо ушундай турбайбы? Маңдайыбызга ушул жазылыптыр. Сен менин колуктум болуп калдың. Жигит ушуну айтканда кыз күйүп кеткендей кыймылдабайды, бирок эч нерседе унчуккан жок. Дамир бир аз үнсүз олтурду да, ушуну менен бири-бирибизди түшүнүштүк го дегендей, кийимин чечип, төшөктүн четине коюп, кыздын жылуулугу менен жылып калган жуур кандын алдына кирди. Ушундай калыпта дагы бир аз убакыт жатышты. Дамир акыры шерденди окшойт, кызды өзүнө карай имери тартып, көзүнө тигилди. Кыз көзүн жумуп алды. Дамир Айжанды бир аз тиктеп турду да, колун аста жиберип, кыздын ич көйнөгүн өйдө көтөрүп, кыздын труссасын шыпырып жиберди. Айжан эч кандай каршылык көрсөткөн жок. Бүтүндөй жашоодон, капысынан бурулган тагдырынан, бүткүл адамдардан өч алып жаткансып, менден алаарыңар ушул болсо алып тыңгыла дегендей тиштенип туруп берди. Каршылыктын жоктугунанбы Дамирге канат бүткөнсү да, шыдыр эле кыздын үстүнө чыгып кетти. Канчалык оор болсо да, болгон денеси оордан сыздап жатса да, кыз тиштенип жата берди. Атүгүл тиштенген эрди да канап кеткенин сезген жок. Болгону баарын башкача элестетип, ушул биринчи түндү тээ түпкүрдөгү кыялында күтүп жүргөн кыял ою үстүндөгү жигит олдоксон кыймылдаган сайын урап, жок болуп, бузулуп бара жатты. Баары бүттү деди оюнда. Энтиккен жигит турары менен кыз өзүнөн өзү жийиркенип кетти. Аял затына бүтүндөй аалам каршы тургандай сезилип турду Айжанга. Эртеси кечке жуук кыздын артынан дагы бир куугун келди. Кайрат келген болчу, бирок баары кеч болуп калган эле. Айжан эбак тагдырына башын ийип олтуруп калган. Эмне болсо да алып кетем деген жигиттин колунан эч нерсе келген жок. Айылдын жигиттери үйдөн ары сүйрөп барып, муштун көрсөтүп ийишкен болчу. Ары тегеренип бери тегеренгенинен айла чыкпай жигит аргасыз кайтып кетти. Оолум, жүрчү сүйлөшөлү. Түнкү желге ич көйнөгү сапырылган ине оолунун артында турду. Дамир унчуккан жок. Колдуруктаган арыктан азабынан чыгарчу жолдун ачкычын көрүп жаткансып тиктеп тура берди. Кантсем азабыңды бөлүшөм. Курган уулум ай, мен азапка салбачы уулум. Эненин үнү диртилдеп чыгып жатты. Булса менесин аяп кеттиби Дамир. Эне, кире берчи, деди буйруп. Кантип, деди эне. Кантип? Сен ушундай азапка калтырып кантип кирип кетем? Андан көрө айтчы. Эмне кылалы? Сүйлөшкөн кыз тапканча токтой турсам эле болмок экен. Ой, куураган башым ай. Эне чындап өзүн күнөөлөп жиберди. Уулу дүңкүйгөн калыбында дагы сүйлөдү. Кеч. Эми баары кеч болуп кетти. Ушуну кааладыңар беле? Бактылуусуңарбы, я? Эне унчуккан жок. Күнөөлүүдөй жер карап туруп, ажырашасыңбы? Дамир дүңкүйүп кайра үнсүз боло калды. Уулунун азабынан арылчу жол тапкансып сүйлөп жатты энеси. Мейли. Ажырашсаң ажыраш уулум. Эми баары сен каалагандай болсунчу. Жигиттин дүңкүйгөн денеси хик деп күлгөн чолок күлкүсүнөн кыймылдай түштү да бери карап тура калды. Эне, эне, кеч болбодубу? Айжан эмне болот? Эрден чыккан деп аны ким алмак эле? Кантип жашайт, айтчы. Ушуну менен эле жашоо бүтүп калмак беле. Дамир уулум, ондогон адамдар ажырашып кетип эле кийин жакшы жашап калып жатышпайбы? Дамир түнөргөн калыбында кол шилтеди. Мейли.
Ени түшүндүрчү дегендей баласынын көзүнө тегеле жооп издеп жиберди. Эмне дейсиң? Ажырашасыңбы? Мейли, жашай беришсин. Ажырашып жашай беришсин. А мен ажырашпайм. Башыма ушул жазылган болсо тартам баарын. Эни уулун түшүнө албай жатты, бирок ал муну чын дилден айтып жаткандыгын, эмне кылса да кайтпай турганын сезип, унчуккан жок. Уулун аяп турду. Ошондуктан сөздү башкага буруп кетти. Жүр анда. Кирелиби үйгө? Түнкү желдин муздагын эми сезгендей кымтыламды. Жок, кире бересиң. Эни айласыз айланчыктап үйгө кирип бара жатты. Дамир дагы эле арыктын жээгинде олтурган. Дамирдин башында миң сан ойлор удургуп өтүп жатты. Эми эмне кылат? Ушундай кантип жашоо болсун? Буга чейинки күндөрүн эстеп жатты. Той бүткөн соң Айжандын таарынычы жазылып, баары ордуна келет го деп ойлогон, бирок андай болгон жок. Тескерисинче Айжандын жүзү ого бетер түнөрүп, үнсүз сүйлөбөс болуп алды. Суроо берилсе кыска гана жооп берип коет да, оокат жасап жүрө берет кечке. Кечинде төшөк салынып жаткандан кийин албуут жанга айланып кетет. Дамирди жакын жолотпой, сүйлөсө кагып салып, кармаса колун силкеп, кошулууга такыр макул болбой койду. Дамир эмне айла кылса да жактырбай түртүп, жээрип, итиркеги келип кетет. Ошондой түндөрдүн биринде Дамир ызасына чыдабай асынып алган болчу. Кудай жалгап, энеси көрүп калып сактап калган. Андан кийин да Айжан оңолгон жок. Күн өткөн сайын ого бетер күчөп, тетирленип, Дамирди тепкилеп жакын жолотпой чыкчу болду. Ан сайын Дамир ызаланат, бирок кылаар айласы калбай баратты. Бүгүн да кечкиргенден тартып, Айжанга жагынуунун аракети текке кетип, минтип ызаланып эшикте олтурат. Ажырашып кетейин деп да ойлоп көрдү, бирок Айжанды ушунча ыйлатып, тагдырын бузуп койгондон кийин аны таштап койгусу келген жок. Баарын өзү күнөөлүү экенин сезип, аргасыз чыдагандан башка айла таппай турду. Балким келечекте баары жакшы болуп кеткиси бардыр, бирок да келечекте бала күтүп, бактылуу үй бүлөнүн ээси болуусуна көзү жетпей жатты. Келечек жөнүндө ойлонгусу да келген жок. Бир гана ушул суук түндөрдө дагы-далай азап чегээрин сезип турду азыр. Өзү да ушул учурда жаздыкка жашын төгүп, ыйлап жаткан Айжандын да ушул суук түндөргө, жалгыздыкка, жек көрүшүүлөргө, алыстоолорго кантип келип калганын биле албай, жан дүйнөсү сыздап ооруп, бүтүндөй тагдыры бул азаптын түбүнө качан жетээри белгисиз, туңгуюкта сорулуп кетип бара жатканын билип, Айжан менен кошо өзүн да ошол белгисиз караңгылыкка, армандуу айсыз түнгө ала качып келип алганын сезип жатты Дамир.